Эртең выходнойдо эле түн бир укум саат 3 болуп калды. 3кө чейин эле видео тартып атам. Ошо берилген суроолорго дагы жооп берип коеюн деп. Кара тизме боюнча баардыгын эле көбүнө жүрөгүнө үйгөн кара тизме. Кара тизмеге мен түшүп калыпмын, мен штрафымды төлөдүм эле дейт. 3 жылдын аралыгында 2 штраф алсаңар, сен штрафты төлөгөнүңө карабай кара тизмеге түшөсүң. А в основной баягы 5000ден аласыңар го полициядан, ошол да в основной. Анан таксидегилер. Кара тизмеден чыкса болобу? Жок. Кара тизмеден чыгарып берем, акча бер дегендерге ишенбей эле коюңуздар. Кара тизмеден ким чыгат? Кара тизмеде основаниясы барлар чыгат. Основаниясы болсо атасы, апасы же баласы, аялы орус жараны болсо. Анда сот аркылуу чыгарат. Мурдагы күнү бир кыздын жолдошу чыкты Перовский соттон. Эгерде орус жараны болсо основания бар. Эгерде орус жаран жок болсо, адвокаттар монча акча бер, мен чыгарып берем деген сөз алып просто берет. Кантип алып чыгарып берет? Билбейм, мен орус жаран эмес, кара тизмеден чыкканды мындай көргөн жокмун. Амнистияга туш болуп эле чыгып калбаса, анан сот аркылуу чыккан жок. Бул болбогон эле сөз. Просто адвокаттардын очередной аферасы ал дагы.